Сиздин саламаттыгыңызды ойлогон ден соолук программасы ЛТР каналында жана ЛФМ радиосунда түз эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы ВИЧ-СПИД жана COVID-19. Дал ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 20 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырсам, Сабыр Ташполотов, Ош облустук ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, дарыгер-эпидемиолог. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улукбек Моторов, Ош облустук ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун диспансердик бөлүмүнүн башчысы, дарыгер-инфекционист. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтып өтсөңүздөр, бүгүнкү күндө дал мына ушул ВИЧ-СПИД илетине кабылгандардын саны канча? Анан кимдер? Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча биздин 1-июлга карата 9507 учур катталган. Анын ичинен эң көп катталганы Чүй облусу 2818, Бишкек шаарында 2000 учур катталып атат. Ош облусунда 1563 учур, Ош шаарында 1168, Жалал Абад облусу 1777, Баткен 243, Ысык көл 310, Нарын 187, Талас облусунда 141 учур катталып атат. Ошондо бул көрсөткүчтү мен райондор боюнча да айта кетсем, райондордо жалпысынан Алай районунда 60 учур катталып атат, Араван районунда 51 учур, эң көп, эң чоң район болгон Кара Суу районунда 886 учур, Каракулжада 58, Нокат районунда 326, Өзгөн районунда 176, Чоңолай районунда 6 учур катталган. Эми былтыркы жыл менен салыштыра кетейин. Салыштырсак, былтыркы жарым жылдык менен быйылкы жарым жылдыкка салыштырганда бир аз төмөндөсү байкалып атат. ВИЧ-СПИДтин катталуусу бул жерде жалпысынан Ош облусу менен Ош шаарында былтыр 67 учур катталган болсо, быйылкы жылы 48 учур катталып атат. Ошондо төмөндөсү байкалып жатат. Ош шаарында болсо бир аз өскөн, себеби Ош шаарында башка райондордон келгендердин катталуусу Ош шаарына кошулуп калган. 7 учур ошол себептен былтыр 20 учур болсо, быйыл 23 учур болуп, 3 учурга көп катталып атат. Алай районунда 3 учур болсо, былтыр, быйыл 2 учур. Төмөндөгөн Араванда быйыл катталган эмес. Кара Сууда быйыл, былтыр 28 болсо, быйыл 11. Төмөндөгөн Каракулжада 1 учурга көбөйгөн, былтыр катталган эмес, быйыл 1 учур. Нокат районунда 4 учур болсо, былтыр, быйыл 7 учур. 3 учурга көбөйгөн Нокат районунда. Өзгөн районунда 2 эсеге азайган, былтыр 8, быйыл 4. Чоңолайда катталган эмес. Облус боюнча 47 учур болсо, былтыр, быйыл 25 учур болуп атат. Ошондо жалпысынан былтыр Ош облусу менен Ош шаарын кошкондо 67 учур катталган, былтыр, быйыл 48 учур төмөндөгөнү байкалды. Жакшы, рахмат. Негизинен кайсы жолдор менен бүгүнкү күндө көп жуктуруп жатат, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бүгүнкү күндө жугуу жолу боюнча албетте жыныстык жол аркылуу былтыркы жылы 60% болсо, быйыл 64% болуп атат. Ал эми кан аркылуу жугуу төмөндөгөн кескин түрдө, себеби кан аркылуу азыр баңгизаттын колдонуучуларынын ичинде облус менен шаарды кошкондо 5 учур гана катталган. Ошонун эсебинен ал 18% гана түзүп атат. Ошондой эле бул жерде энеден балага катталган учурлар бар. Жалпысынан энеден балага катталган учур Ош шаары, Ош облусу бириккенде 3 учур катталган жаш балдар арасында. Ошондой эле бул жерде аныкталбаган учур деп коет. Аныкталбаган учур бизде көп болуп атат, себеби бул деген Ош облусунда 7 учур, Ош шаарында 1 учур болуп атат. Жалпысынан Ош шаарында 4 экен, 7, 11 учур.
Бул жерде аныктоо жолу кыйынчылыктар көп да бизде, себеби күйөөсү текшерилбей калган учурлар бар. Баласынан чыкса, апасы текшерилбей, апасы каза болуп калган учурлар бар. Ошолордун эсебинен ушул аныкталбаган учурлар бар бизде. Жакшы. Жалпысынан ушундай. Жакшы, негизинен ушул бейтап кайсыл учурда сиздерге кайрылган жакшы? Анан кантип өзүнүн ушул ооруга кабылганын байкаса болот, ушул боюнча айтып берсеңиз. ВИЧ инфекциясы боюнчабы? ВИЧ инфекциясы боюнча адамдын сырткы келбетинен аныкташ болбойт да. Адам сырткы келбетинен адам ВИЧ инфекциясын жугуруп алган же жугузуп алган эмес деп аныкташ мүмкүн эмес. Бул оору болсо бир гана лабораториялык жол менен аныкталат дагы. Аны үчүн адам бир жылда бир жолу хотя бы ВИЧ инфекциясын анализ тапшырып туруш керек болот. Аны болсо бүт эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда тапшырса болот, биздин борборго келип тапшырса болот. Ошондой эле Ош шаарында Ош облусунда иштеген ВИЧ илдети боюнча иштеген бейөкмөт уюмдар аркылуу тапшырып өзүнүн ВИЧ статусун билип алса болот. Жакшы, ага чейин мисалы оору күчөп кеткичекте эч кандай белгилер бербейт, э? Адам ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандан кийин арадан көп жылдар өтүшү мүмкүн да, биринчи белгилери чыкканга чейин. Ошол убакта адам өзүнүн ВИЧ инфекциясын жугузуп алганын даже билбей жашай бериши мүмкүн. Ошондуктан качан гана белгилери билинип калганга чейин күтүп жүрбөстөн регулярно адам ВИЧ инфекциясына тапшырып турганы жакшы болот. Жакшы, мына ушул бүгүнкү күндө көпчүлүктү түйшөлткөн оору бул COVID-19 илдети. Мына ушул COVID-19 илдети жана ошондой эле ВИЧ-СПИД оорусундагы бул вирустар жаратат да. Ошол себептен мындай суроо бергим келип атат, экөөнүн айырмачылыктары, окшоштуктары жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол бүгүн COVID-19 боюнча оор абалда, оор учурда жашап атабыз. Бир эле биздин өлкөбүз, бүт эле дүйнө жүзү бул пандемия менен күрөшүп келатабыз. Анан кийин бул COVID-19 деле бул вирусный инфекция деп атпайбызбы? Ошондой эле ВИЧ инфекциясы дагы эле тоже вирусный инфекция деп эсептелет да. Анан бул эки оорунун окшоштук жактары бар, анан көп айырмачылык жактары көбүрөөк болот. Бул эки ооруну тең эле вирус козгойт. Бул эки вирус тең эле COVID-19 вирусу жана ошондой эле ВИЧ тоже бир семействого кирет, то есть РНК содержащий семействого киришет дагы. Бул эки вирус тең аябай изменчивый вирус деп эсептелет. То есть өзүнүн структурасын булар бат-баттан өзгөртүп турушат. Ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин ВИЧ инфекциясына каршы вакцина табылбай келе жатат. Ошол касиетине байланыштуу. COVID-19 инфекциясына дагы ушул бирден бир себептердин бири бул COVID-19 дагы вирус дагы бат өзгөрүүгө ошондой касиети бар да. Ошондуктан вакцина табыш бир аз оор болуп атат. Ал эми айырмачылыктар болсо булардын жугуу жолдору такыр башка. Ооба. Өзүнүн клиникасы такыр башкача практикат этет. Экөө эки башкача эле практикат этет. Жакшы, биз ар бир эфирибизде ар башка оорулар жөнүндө сөз кылып, анан ошол эле учурда бүгүнкү ушул кырдаалда пандемия учурунда ал бейтаптар кантип оорудан коргонууда, эгерде ушул ооруга кабылып калса кантип анын организми күрөшөт деген суроону берип келебиз да. Ошол эле суроо ушул эгерде ушул ВИЧ илдети менен ооруп жүргөн бейтаптар COVID-19 оорусун жуктуруп алса, анын организми кандай күрөшөт? Деги күрөшө алабы? Бүгүнкү күнгө чейин дүйнөлүк эксперттер ошонун эле катарында биз өзүбүздүн мамлекеттеги эксперттер башынан бери эле мындай элди бөлүп келет да. Бул ковидке байланыштуу группа рискалар, кимдер көбүрөөк ооруп жугуп калса, оорураак практикат этет деп группа рисканы бөлүп келебиз башынан элечи. Буларга кимдер кирет дегенде, булар улуу жаштагы адамдар, өнөкөт оорусу барлар, же болбосо орган пересадка кылган адамдар, ошолордун ичинде ВИЧ инфицированный адамдарды биз группа рискага кошуп келебиз да. Эмне себептен биз ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдарды бул группа рискага кошуп келебиз? Себеби сиздер билесиздер, ВИЧ инфекциясы бул адамдын иммунитетин жабыркайт. Соответственно, иммунитети төмөн болгон болсо, ковид жугуп калган болсо, ал адам бул ооруну оорураак көтөрөт дагы, оорураак деңгээлде көтөрүшү мүмкүн да. Анан кийин ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдардын арасынан дагы бөлүп карасак болот. Ковидке байланыштуучу ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдардын арасында постоянно өзүнүн антиретровирусный терапияларын ичип жүргөн болсо, иммунитети жогорку деңгээлде кармалып турган болсо, бул башка адамдардан айырмасы жок эле болот. Башка адамдарга талап коюлган талаптардын баары бирдей эле баарына коюла берет. Бирок деген дагы экинчи группа пациенттерибиз бар, ВИЧ инфекциясы менен жашаган.
алардын иммунитети көтөрүлө элек же болбосо жакында леченияга баштагандар болушу мүмкүн, же болбосо вирустун нагрузкасы жогору, иммунитети төмөн болгон болсо, ушул группадагы адамдарга айтып кетет элем, булар аябай өзгөчө мамиле кылыш керек да ковидке. Өзүн коргонууга көбүрөөк көңүл бөлүш керек деген сөз. Себеби бул адамдарга ковид жугуп калган болсо, оорураак өтөт да, оорураак өтөт. Жакшы, анан кээ бир илдеттерди карай турган болсок, эгерде мына ушул оору, кайсы бир оору менен бейтап ооруй турган болсо, көп убакыт өткөндөн кийин мисалы организм начарлап, кабылдоолору да болушу мүмкүн да. Эгерде ВИЧ илдетине дагы адам кабылып калса, бирок сиздердин кеңешиңиздерди угуп, дары дармектерин ичип жүрсө, алар жакшы эле жүрөбү, же болбосо убакыттын өтүшү менен аларда дагы кандайдыр бир кабылдоолор болушу мүмкүнбү? Сиздер айткан нормаларды сактап жүрсө дагы. Неме болот атпайбы? Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы жанагы биз мурун бул смертельный оорулардын катарына кошуп жүргөнбүз да. Антиретровирус терапия келгенден бери бул смертельный оорулардын катарына кирбей, бул уже жана өнөкөт оорулардын катарына кирип калды дагы. Бул оорунун немесин, жүрүшүн биз контроль кылсак болот да. Эгер адам өзүнүн ВИЧ инфекциясын билген болсо, убагында көзөмөлгө келип, врачтын көзөмөлүнө болуп, плюс жанагы антиретровирустун терапияларды ичип жүргөн болсо, бул адам башка адамдардан эч кандай айырмасы жок болот. Өзүнүн жашоосунун узактыгы деле, жана сапаты деле башка адамдардан айырмасы жок болот. Бирок деген жери бар, кээ бир адамдарыбыз, дары ичпей жүргөн адамдарыбыз бар, ВИЧ инфекциясы менен жашап туруп дагы ичкен болсо деле, врачтын көзөмөлүнөн бир аз чыгып кетип, же болбосо врачтын көзөмөлдөрүн бир аз бузуп койгон оорулар бар да, ошолордун оорусуна жылдан жылга өтүп, жанагындай коркунуч келиши мүмкүн адамдын ден соолугуначы. Жакшы. Мына ушул бейтаптар менен бүгүнкү күндө кантип байланышып жатасыздар? Себептен эле ооруканага баруу дагы, дарыгерге көрүнүү да кооптуу болуп калдыбы? Азыр кандай түшүндүрүү иштери жүрүп жатат ушул боюнча айтсаңыздар? Бул пандемия биздин мамлекетте башталган күндөн баштап эле биз билчүбүз, көпчүлүк элдер билчү, бул биздин пациенттер ВИЧ инфекциясы менен жашаган бейтаптар. Булар жана айтпадым, группа рискага киришет. Буларга көбүрөөк информация керек, бериш керек болот. Ар бир биздин пациент ковид эмне экенин, кантип чугат экенин, өзүн кантип коргош экенин ар бир бейтапка жеткирүүгө аракет кылдык. Кантип жеткирүүгө аракет кылдык? Биринчи күндөн баштап эле жанагындай көчөгө азыраак чыгуусун сурандык, адам чогулган жерлерге барбашын сурандык. Анан кийин көчөгө эле эмес, вообще эле медицина мекемелерине да азыраак келүүгө суранып туруп, анан 3 тилде жанагындай маалымат баракчаларын чыгардык. Орус, кыргыз, өзбек тилинде чыгарып, ошолорду бейтаптар арасында таркаттык. Атайын машина бөлүнүп берилген болчу, ошол бейтаптарыбыз шаарды аралап, же болбосо райондон районго өтүп, өзүнүн ден соолугун рисковать этип, биздин борборго келбесин, лучше биз атайын машина бөлүп берсин деп туруп, атайын машина менен биз дарыларын үйүнө жеткирип аттык. Андан сырткары ушул COVID-19 пандемиясына башталган учурдан баштап эле бизде жанагындай аралыкта иштөөгө үйрөндүк да, аралыкта иштей баштадык. Көбүнчө биз өзүнүн бейтаптар менен жанагындай кеңешмелерди, консультацияларды телефон аркылуу же ар кандай башка мессенджерлер аркылуу жүргүзө баштадык да. Бизде онлайн консультант деген консультантыбыз пайда болду. Ал адамга ковид боюнча деле, ВИЧ боюнча деле суроолор менен биздин бейтаптарга кайрылса боло берет. Жакшы, анан сиздер канчалык айтып түшүндүрбөңүздөр, бирок баары бир элбиз да, адамбыз да, анан сыртка чыгабыз, башка болот, башка бир себептерден оору жуктуруп алган учурлар болдубу? Анан ошол учурда дарылоо кандай жүрөт, ошол боюнча деле айтсаңыздар. Дүйнө жүзү боюнча жана Кыргызстан боюнча менде маалымат жок. Бизде Ош областы, Ош шаары боюнча маалымат бар. Биздин бейтаптардын арасынан 3 бейтап COVID-19 оорусун жуктуруп алды. Алардын экөөсү жеңил формада өтүп кетти. Бүгүнкү күндө өздөрүн жакшы сезип атат. Бир бейтабыбыз болсо, азыр бүгүнкү күндө стационарда лечениясын алып жатат. Ковид боюнча лечениясы ВИЧ-инфицированныйлар башкача болобу же эл катары эле кете береби деген суроо болушу мүмкүн да. Кандай дарылайсыздар? Балким ВИЧ илдетин дарылоону токтотуп туруп,
андан кийин улантабы ушул боюнча? ВИЧ инфекциясы менен жашаган адам ковид жуктуруп алган болсо эч качан өзүнүн жанагы ВИЧ инфекциясына каршы дарысын токтотпойт. Ошол менен эле параллельно жана ковидтин дарыларын иче берет. Эч кандай өзгөчөлүгү болбойт башка адамдардан. Сабыр мырза, айтсаңыз, мына ушул эпидемиолог катары, мисалы ушул карантин убагында бул оору токтоп калса керек, же болбосо саны кескин азайса керек деген ойдобуз. Бирок ушул учурда деле бул ооруга кабылгандар бар экен да. Себеби эмнеде деп билесиздер? Балким миграцияданбы, эмнеден улам болду? Биз анализ жасаганда сиз айткандай миграциядан келген жарандардын арасынан 18 учур катталып атат быйыл. 18 учур катталганда 17си Россиядан келгендер, бирөө Түркиядан келген жаран. Алардын ичинен катталганын биз аныктадык. Андан кийин биздин өзүбүздүн жарандардын ичинен кош бойлуу аялдар текшерилип атат да. Ошол кош бойлуу аялдардын ичинен 10 учур катталган. Алардын себебин биз изилдеп көргөндө көпчүлүгү күйөөлөрүнүн жуктурган да. Күйөөлөрүнүн жуктурган, бир 2 аялдыкы гана күйөөлөр текшериле элек. Аларга неме аныкталып элек. Калгандары 8-ники күйөөлөрүнүн жуктуруп алган. Ошол фактыларды аныктадык. Андан кийин бизде могул жаш балдарда катталып аткан себеби апасы, бирөөсүнүн апасы боюнда бар убакта текшерилгенде терезе мезгилине туш келип калып, ложный результат чыгып калган, таза чыгып калган. Бирок баласын эмизе берген, төрөгөндөн кийин. Ал ошол менен жугуп калган. Экинчи баланыкы болсо текшергенде результаты жалган жазылып калган факт болуп калды. Ошонун эсебинен аял убагында табылбай калып, баласына өтүп кеткен. Ошондой эле бир аял ошондой немеси боюнда бар убакта миграцияда болуп калып, текшерилбей калган. Ошонун себебинен 3 балага, энеден балага жугуп калган учур аныктадык. Ошондой эле бизде группа риска деп коебуз, неме бизде могул баягы ийне сайоо аркылуу колдонуучулар деп биз көп неме кылып атабыз, бирок алардын ичинен 5 деп баягы аныктап кеттим. Аларды ал боюнча биз күрөштү улантышыбыз керек. Баягы секс кызматкерлери деген группа бар. Аларды дагы биз изилдеп көрдүк, бирок алардын ичинен бир эле учур катталды, башка жок. Ошондо биз жалпы жанагы эле контингент менен ишти улантышыбыз абзел деп эсептейбиз. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? ВИЧ илдетин мен ооруймун, бала пландаштырсак болобу деген суроо. Анан кандайча пландаштырып, кандайча ушул наристени жарык дүйнөгө алып келет, ушул боюнча билесиңиз? Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдар үчүн бала курууга же болбосо үй бүлө курууга эч кандай тоскоол жок. Неме илим ушунчалык жетишип калды. Бүгүнкү күндө бизде учурап турган бейтаптардын арасында үй бүлөлөр бар да, ВИЧ инфекциясы менен жашаган. Алар биз менен кеңешип туруп эле бала көрүп атышат, таза бала төрөп атышат. Ал аны мындай бизге келип непосредственно консультация алса, ал жолу бар. Жакшы, мисалы баласына жукпаш үчүн кандай дарыларды ичиш керек, анан канча убакыт ичкенден кийин ушул чындыгында эле баласына жукпайт, ушул боюнча ал организмде вирусту төмөндөтүп туруш керек да, мен билгенден. Ушул боюнча айтсаңыз. Балага энеден качан жугуп калышы мүмкүн. Ал боюнда бар маалында жугуп калышы мүмкүн, төрөп аткан учурда жугуп калышы мүмкүн, же төрөгөндөн кийин эмизип атканда жугуп калышы мүмкүн. 3 этап менен профилактика жүргүзөбүз да. Ушул 3 этапта биз өзүбүздүн профилактический программаларды жүргүзгөн болсок, ал эмне деген? Боюнда бар маалында үзгүлтүккө учуратпай өзүнүн антиретровирустун препараттарын ичкен болсо, төрөөрдүн алдында вирустун нагрузкасы нөлгө түшкөн болсо, төрөгөндөн кийин эмизбей баккан болсо, бул жерде жанагы балага жугуп калуу риски нөлгө чейин түшөт. Ошондой эле ушул методдорду колдонуп, жылына бизде ош боюнча 30-дан 40-ка чейин аялдар балалуу болуп жатышат. Демек, мына ушул сиздер айткан кеңештерди укса, анан бул оору баласына жугуп калбайт экен. Жугуп калбайт. Анан ошол эле учурда, мисалы, кээ бирлер жуктуруп алып, мисалы, анын өнөктөшү же болбосо жолдошу, аялы таза болушу мүмкүн да. Мындайда кандай болуп калат? Оору жугуп калбайбы? Мындай учурларда бизде көп кездешет. Күндө деп койсом деле адашпайм.
бул жана семейный паралар жөнүндө сөз болуп атат да, бирөөсү жуктуруп алган, бирөөсү таза дегенде. Булар балалуу боло алабы деген вопрос болуп атпайбы? Анан бири-бирине Бири-бирине жуктурбай, биринчи кезекте бири-бирине жуктурбай, экинчи кезекте таза бала түрүп алуу вопростор туруп атпайбы? Бунун дагы жолу жаңы методдор келген. Ошол бир эле учурда күйөөсү менен аялы бири-бирине жуктурбай туруп балалуу болсо болот. Анын дагы жолдору бар. Аны азыр айтканга убакыт деле жетишпесе керек. Анда врач жана жанагы күйөөсү аялы болуп отуруп көп убакыт отуруп сүйлөшө турган вопростор да. Жакшы, анан тил көрүүчүдөн дагы суроо келиптир, саламатсыздарбы? ВИЧ илдетин аныктоо үчүн кандай анализдерден өтүү керек? Бул жааттагы жаңылыктарды да кошумчалап кетсеңиз болот. ВИЧ инфекциясын кантип аныктаса болот? Жана жогоруда айтып кетпедикпи, ВИЧ инфекциясы мындай клиникалык негизде коюлбайт. Бул бир гана лабораториялык жол менен коюлат дагы. Адам өзүн только лабораторияга кан тапшырып, анализдин негизинде гана өзү ВИЧ менен жашап атабы же ВИЧ менен жашабай атабы деген суроого жооп алса болот. Каерде кантип тапшырса болот? Биздин борборго келип тапшырса болот. Экспресс тест дегенибиз бар. По капле крови кылсак болот. ИФА метод менен кылабыз. Жана ошондой эле жанагындай анонимдик негизде адамдар келип өзүнүн аты жөнүн, каяктан келгендигин, адресин айтпай туруп эле просто өзүнүн ВИЧ статусун билип алса болот. Андан сырткары бүт эле Ош областу, Ош шаары боюнча үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда тапшырса болот. Андан сырткары Ош шаарында, Ош областунда иштеген жана ВИЧ инфекциясын алдын алуу боюнча иштеген бейөкмөт уюмдар бар. Ошолорго кайрылса деле ошол жерден тестелөөдөн өтсө болот. Жакшы. Текшерилүү бул акысызбы? Текшерилүү бейөкмөт уюмдар аркылуу жана анонимдик түрдө тапшырган болсо бул акысыз болот. А эгерде адамга жанагындай справка, сертификат керек боло турган болсо, анда акылуу болот. Жакшы, анан айрым бир маалыматтарга карай турган болсок, мисалы ВИЧ илдетине кабылган адам дайыма дары-дармек колдонуп турат эмеспи? Мына ушул дары-дармектер иммунитетти төмөндөтөт дейт да. Бул жаатта кандай жооп берет элеңиз? Чындыгында эле иммунитет төмөндөтөбү? Анан иммунитет төмөндөсө ага кошумча дагы кандай дары-дармектер, кандай тамак аштарды жеп турган дурус бейтаптар? Буну мындай деп түшүнүшүбүз керек да. Өзү ВИЧ инфекциясы адамдын иммунитетин жабыркатып атпайбы? А биздин антиретровирустук препараттарыбыз наоборот адамдын канында жашап аткан вирусту көбөйтпөй кармап турат. Кармап турган болсо, соответственно, ошол вирустар адамдын иммунитетин жабыркатпайт, адамдын иммунитети жогорку деңгээлде кала берет. Наоборот, антиретровирустук препараттар адамдын иммунитетин түшүрбөйт, наоборот көтөрөт. Ошол антиретровирустук препаратты ичип атып, андан сырткары дагы жанагындай элдик медицинадан колдонуучу жана иммунитет көтөрүүчү дарыларды ичсе болбойт, потому что иммунитетке күч келип калат да, эки жактан атака болуп, кайра наоборот жабыркатып алышыбыз мүмкүн иммунитетти. Иммунитетти кабылмага келтириш үчүн бир гана антиретровирустук препарат жетишет. Андан сырткары дарыларды ичиштин кажети жок. А витаминдер ичсе боло берет. Витаминдер ашыкчалык кылбайт. Жакшы, тил көрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? COVID-19 илдети дейт, адамдын канында ар кандай өзгөрүүлөрдү пайда кылып дейт. Бүгүнкү күндө кан коюланып кетип жатат деген маалыматтарды угуп калабыз дейт. Ал эми ВИЧ илдетин жаратуучу вирус дейт, канда кандай өзгөрүүлөрдү алып келет дейт? Да, COVID-19 вирусу уже элдин баары деле билип калды окшойт. Бул адамдын канын коюлтуп бериши мүмкүн, же болбосо наоборот суюлтуп бериши мүмкүн. Ооба. Экөөнүн жанагындай границасын табыш аябай оор да, ошон үчүн специалист менен кеңешип туруп гана лечение кылбаса оорураак болуп калат да. Ал эми ВИЧ инфекциясы болсо кандай өзгөрүүлөр жүрүшү мүмкүн. Ал ВИЧ инфекциясы адамдын организминдеги жана CD4 клетка деген клеткаларыбыз бар да. Ал клеткалар биздин иммунитетке жооп берет. Ошол иммунитеттерди клеткаларды жабыркалат. Ошол клетканын ичине кирип, көбөйүп, ал клеткаларды разрушать этип коет. Соответственно, адамдын иммунитети ар бир клетка өлгөн сайын адамдын иммунитети түшө берет дагы, элементарный жанагындай жугуштуу оорулар менен күрөшө албай калат деген сөз да. Жакшы, саламатсыздарбы? Бул илдеттин алдын алуу жөнүндө ар кандай иш-чараларды жүргүзүп келесиздер. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө дагы элдерде мындай коркуу, тартынуу, же болбосо оорусун жашыруу ушундайлар болуп жаткандыктан бул оорунун саны көбөйүп жатат дейт. Бул нерсени жок кылыш үчүн биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Ушул боюнча айтсаңыздар деген. Ооба, азыркы бүгүнкү күндө деле жанагындай стигма, дискриминация деген элдин арасында кезип келет да. То есть элдин арасында да бүгүнкү күнгө чейин эле ВИЧ инфекциясы боюнча маалымат жетишсиз да.
Ошондуктан ВИЧ инфекциясы менен жашап аткан адамдарга башкача мамиле кылышып, көз караштары өзгөрүлүп калат эгер билип калган болсочу. Бирок салыштырып келчү болсок, 2010 жылы кандай ситуация, элдин арасында кандай маалымат бар эле, элдин арасында, анын ичинде медиктердин арасында кандай түшүнүк бар эле ВИЧ инфекциясы боюнча. Например, илгери 2010 жылдары элдин арасында түшүнүк такыр жок болчу, то есть аз болчу. Медиктердин арасында дагы жана ВИЧ инфекциясы менен жашап аткан адамдарга жанагындай стигма, дискриминация бат-баттан кездешип турчу эле да. Мисалы ооруп келген болсо, больницага келген болсо, башкача мамиле кылышчу. Азыр арадан жылдар өтүп, уже 10 жыл өтүп атат. Азыр уже медиктердин арасында ВИЧ инфекциясы менен толук маалымат бар. Кантип мамиле кылыш керек, кандай лечение кылыш керек деген маалымат. Элдин арасында дагы маалымат көбөйдү, элдин арасында дагы кызыгуулар көбөйүп атат. Аны кайдан билдик? Аны жөнөкөй эле эч ким врач жөнөтпөсө деле, эч ким жөнөтпөсө эле адамдар уже өздөрү келип анализге просто мен ВИЧке анализ тапшырып коеюн деп келген адамдар көп болду. Айрыкча жаштардын арасында. Ал дегени жаштардын арасында уже маалымат жетиштүү деңгээлге көтөрүлүп калды деген. Эми биз каалагандай жогорку деңгээлге жете элек, бирок элдин арасында түшүнүк пайда болуп калды деген сөз. Сабыр мырза, айтсаңыз, бул суроо сизге окшойт. Райондордо ушул оору жөнүндө кеңеш алуу үчүн биз кимдерге кайрылабыз, сиздердин өкүлдөр барбы деген суроо келип эле. Райондо биздин жумушту үй бүлөлүк дарыгерлер борборлор аткарат. Ал жерде атайын дайындалган врач инфекционисттер бар. Алар иштейт. Ошондой эле санэпид көзөмөлдөө борборлорунда врач эпидемиологдор бар. ВИЧ СПИД боюнча жооптуу болуп дайындалган. Алар биздин жумушту аткарышат. Аларга кайрылса бүт кеңештерин берип, жардамдарын бере алышат. Жакшы. Анан кийинки суроо жаш балдарга да жугуп атат деп айттыңыздар, өкүнүчтүү бул чындыгында. Анан балдарга өзүнүн статусун качан айтасыздар, алар кандай кабыл алат? Ошол эле учурда психологдор, психотерапевттер дагы сиздер менен чогуу иш алып барабы? Балдар ВИЧ инфекциясын жугузуп алган балдар менен иштеш өзү оор жумуш. Буга атайын окуудан өткөн, атайын психологический тренингтерден өткөн адамдар иштеш керек болот да. Анан бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз көпчүлүгү уже 12 жаштан өтүп калды. Алардын баары өзүнүн статусун билишет, туура кабыл алышкан. Эми 10 жашка чейинки балдарыбыз бар. Аларга азыр жана даярдоо стадиясындабыз. Өзү чоңоюп, бир аз түшүнүп калганда алардын да өзүнүн диагнозун өзүнө айтыш керек. Потому что бала өспүрүм курактага чейин өзүнүн диагнозун билип барганы жакшы. Потому что өспүрүм курактан өткөндөн кийин уже чоң жашоого аралашып кетет дагы. Рахмат. Жакшы жашоо сулана берет. Урматтуу дарыгерлер, сиздерге рахмат айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.